Россияда 72 миңдей кыргызстандык кара тизмеде турат. Азыр өзүңүздү кантип текшерсе болоорун айтып беребиз. Кыргыз бийлиги аталган мекендештер миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн чектөө чаралары колдонулуп жатканын билдирди. Ошондой эле 2025 жылдын 1 январынан тарта Россияда жашап иштөөгө уруксат кагазын албай 1 жыл ичинде 90 күн гана жүрө алышаарын эскертет. Башкача айтканда, жаңы мыйзам мөөнөтү бүткөндө чек арага кирип чыгып, дагы 3 ай жүрө берүүгө тыюу салат. Ал эми 5 февралдан кийин мыйзамсыз жүргөн мигранттарды Россиядан чыгаруу режими иштей баштайт. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кара тизмеге киргендер депортацияланып же атайын кармоочу жайларга камалаарын эскертти. Өзүңүздүн кара тизмеде бар жоогуңузду Мигрант KG сайтына кирип текшере аласыз. Анын жол жобосу жөп-жөнөкөй. Толук аты жөнүңүздү, туулган күн, ай, жылыңызды жазсаңыз эле чыгат. Толук маалымат алуу үчүн Россиядагы миграциялык өкүлчүлүккө жана элчиликке кайрылсаңыз болот. Байланыш номерлери сайтта көрсөтүлгөн.